Сиздердин бүгүнкү күндөгү дымагыңар бүтүндөй Кыргызстан. Жаш өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулукту, баңгиликти алдын алуу, аны менен катар коомдун коопсуздугун жана бакубаттуулугун сактоо бүгүнкү күндүн чакырыгы. Бул максатта Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында жаңы муун жаркын келечек, таза муун, коопсуз келечек аталышындагы форум болуп өттү. Аталган форум Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган. Мындай форум биз 2024 жылдын башында мамлекеттик органдар менен өткөрүп, ошол укук бузууларды алдын алуу негиздер жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо мамлекеттик иштер менен мамлекеттик органдар менен кандай иштерди алып баруу боюнча форум өткөрүп, чечимдер, резолюциялар кабыл алганбыз. Мамлекеттик органдардын түп нускасын түзө турган ошо биздин азыркы жаштарды тартуу менен ошол үй бүлөлүк зомбулук, негизи эле ошол укук бузууларды алдын алуу боюнча иштерди келечек буундарга мотивация берүү болуп да максатты көздөгөнбүз. Мындан ары улай түштүк жергесине Баткен, Ош, Жалал Абадтан өтөт, анан Ысык көл нарында өткөрүлөт. Негизгисинен ошол кылмыштуулукту алдын алууну багытталган. Иш-чарага Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Азенбек Козукеев жана облустагы 100дөн ашуун мектептен 500гө жакын окуучулар катышты. Жогорку кеңештин депутаты Марат Мураталиев, Париж Олимпиада оюндарынын коло байге ээси Жоломан Шаршембеков, Париж Олимпиада оюндарынын катышуучусу Бекзат Алмаз уулу, актер Рүстөм Аскенов, блогер Канат Шабданбеков өздөрүнүн жетишкен ийгиликтери жөнүндө айтып, мектеп окуучуларынын кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Биз айылда болсок эле чоң ийгиликтерди багынта албайбыз деп ойлогула. Салыштырып кетсем болот, өзүм деле кой жайып, уй жайып, ушундай мал чарбачылыктар менен алектенип эле чоңойгом. Эмгектенип, талкпаган эмгек кылып, ушу чоң ийгиликтерди багындырдым десем болот. Бардык жаштарга бул сөздөр тиешелүү, бул жерде отурган эле балдарга эмес. Ошон үчүн өспүрүмдөргө айтмакчымын. Ушу энергияңарды чыгарыш үчүн спорт залга келгиле. Жаш муундар өзүбүздүн карындаштарыбыз, инелерибиз туура жолго жүрүүсүнө бир себепкер болгонубузга биз өзүбүз да сүйүнүп атабыз. Жаш өспүрүмдөргө жакшы насааттарыбызды, кеңештерибизди айтып атабыз. Кызыгуулары аябай жакшы, талаптары аябай чоң экен. Көптөгөн жакшы кызыктуу суроолорду берди. Биз аларга жооп берген, колдон келишинче жооп беренге аракет кылдык. Келечек муунга айтып кетерим, азенеңерди уккула, жаман жолго баспагыла. Форумдун жүрүшүндө түрдүү флешмобдор уюштурулуп, жигердүү катышкандарга бир катар белектер тапшырылды. Ага улай эле жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук, мектеп рекетчилигинин кесепети туурасында Талас облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан даярдалган кайдыгерлик боюнча кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Бардыгын рекетчиликтен алыс болгонго чыкырам. Ушуну биз мектептин уюштуруучулары менен сүйлөшүп, аны биз мектептин окуучуларынын бардыгына көрсөткөнгө аракет кылабыз, айтып берип. Карыбай айылынан бери келип жатабыз. Биздин мектеп негизинен бул рекетчиликке каршы, туура жолдо десек да жаңылышпайм. Келечекте мен ошо кыргыз эли сыймыктанган эр азамат болуп чыккым келет. Кесибим боюнча маршрутер. Ал үчүн аракет кылыш керек, туура жолдо жүрүш керек. Форумдун соңунда Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов мамлекет жаштардын коопсуздугуна кам көрүп жаткандыгын айтып, андыктан зыян алып келүүчү терс адаттардан алыс болууга, ага короткон убакытты мыкты билим алуу үчүн жумшоого үндөдү. Ошондой эле форумда бир катар кызматкерлерге Ички иштер министрлигинин медалдары жана ардак грамоталары тапшырылды. Саймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.